Кудай буйрса ошо чоң шаарларды салалы деп атабыз, шаарларды. Мына Бишкектин үстү жагынан жер берип, ошо Сез Бишкек жактагы жерлерибизден жана башка ошо чүйдүн жерлеринен баягы чоң жерлерге ошо шаарчаларды салалы деп атабыз. Андан сырткары бардыгы эле ошо чүй менен Бишкекке салына бербестен ошо ар бир райондун центрларына, областтын центрларынан жер бөлдүрүп берип, ошол жактарга дагы ушундай микрорайондорду салалы деп атабыз. Кудай буйрса, бул мамлекеттин катышуусу менен болот, инвестор менен. Анткени мамлекет менен инвестордун ортосунда түздөн түз келишим түзүлсө, ал инвестор мындай өзүнө ишенимдүү келип акчасын салат да, коркпой келип иштейт. 10 жылдык проектти, 20 жылдык долбоорлорду ишке ашырганга кызыктар болот. Мына ушулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса, бул маселе мен чечилет деп ишенем. Завод фабрикалар боюнча долбоорлорду биз караштырып атабыз. Баарын бүт өлкө боюнча кайсы заводдор токтоп калган, кайсы фабрикалар токтоп калган, ошолордун баарын ревизия кылабыз. Кайсынысын өзүбүздүн мамлекеттин күчү жетет, ошого жараша өзүбүздүн мамлекет иштетебиз. Күчүбүз жетпегенин инвесторлорду тартып 50 дейбизби, же 49-51 дейбизби, ошого жараша биз иштетебиз. Инвесторлор келип атат. Ипотека боюнча мындан бир 5 жыл мурун бир чоң инвесторлор келген экен, баягы шаар салуу боюнча. Мисалы ушу аэропорт Манас жака, Сез Бишкек жака жер сураган экен. Жер сураганда биздин майда чүйдө чиновниктер эле алардан баягы үлүш сурап, мага мынча үлүш бересиң деп кайра кетип калган экен. Мына Астанага барып, үйлөрдү куруп туруп, микрорайондорду, Ташкентке барып, мына шаар салыптыр килтейген. Ошолор келди кайра. Келип мени менен уже 2 ай бою сүйлөштүк. 10 январда референдум болот. Эгерде сиз өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабасаңыз, анда референдумга катышыңыз. Тандаңыз жана өлкө үчүн жоопкерчиликти өз колуңузга алыңыз. Өлкөнүн туруктуулугу жана гүлдөп өнүгүшүнө президенттик республика үчүн добуш бериңиз. Күчтүү президент, күчтүү мамлекет. Өлкө үчүн баарынын добушу маанилүү. Биз референдумга, биз референдум үчүн, биз президенттик республика үчүн. Bilinmeyin bir özünde ırız bakım, özünsüz atmaktanı. 10 января состоится референдум. Если тебе не безразлична судьба страны, участвуй на референдуме. Участвуй, выбирай и бери ответственность за страну в свои руки. Проголосуй за президентскую форму правления во имя стабильности и процветания страны. Сильный президент, сильное государство. Голос каждого важен для страны. Мы на референдум. Мы за референдум. Мы за президентскую республику. Kırgızistan'da